Өлкөдө сүт менен ички керектөө толук камсыздалганы менен жергиликтүү элден көп учурда ортомчулар сатып алып, жазында баа көтөрүлөт. Министрлик сүттүн майлуулук курамына жараша баанын тарифтик таблицасын сунуштап, айылдарды кооперативге биригип, өндүргөн сүтүн сүт заводдоруна ортомчусуз түз сатууга чакырды. Эми фермерлер ортомчуларга кеткен акчаны да өздөрүнө үнөмдөп, көбүрөөк пайда тапса болот. Сиздердин канча майлуулугу болсо, жирность деп коебуз. Ошого жараша сиздерде баа болот. Мына мисалы, эгерде карасак, базисный эгерде сиздердин 3-4 майлуулугу болсо, мына 37 сомдон алат. 37 сомдон алса, ортомчулар 5 сом, андан да көп алып коюшу мүмкүн ортомчулар. Ошондо сиздерге 38 сомдон келет. 38 сом деген эми балким сиздерге жетпей калышы мүмкүн. Мындан ары сүттүн майлуулугун көтөрүү үчүн тойтка өзгөчө көңүл бурулат. Баалар аймакка, орточо айлык акыга, тоyuттун наркына жана сомдун курсуна жараша болот. Эгерде дыйкан менен заводдун ортосунда сүт боюнча кандайдыр бир талаш тартыш болсо, нааразы тарап ветеринардык кызматтын лабораториясына кайрылса болот. Ветеринардык лаборатория экспертиза жүргүзүп, корутундуда сүттүн майлуулугу канча экенин так аныктап берет. Завод болсо фермерден сүттү ошол жыйынтык боюнча гана тарифтик баада алат. Сиздер бир эле майлуулугун текшербейсиңер да. Бул жерде антибиотик да текшерип атасыңар, кислотность да текшерип атасыңар, 35 параметр текшерип атасыңар. Ошону дагы элдерге да жарыялыш керек. Анткени сиздер кийинки өзүңүз продукцияңарды элге сатасыңар да. Сүттүн наркы боюнча атайын тарифтин таблицасын сүттү кайра иштетүүчү ишканалар милдеттүү түрдө илип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте эл кабардар болгондой шарт түзүшү керек. Аталган таблицага баш ийбей өзүн билемдик кылып, токтомду аткарбаган заводдорго өзүнчө чара көрүлөт. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.